Адам баласы бул дүйнөдө бактылуу болуп жашоо үчүн ислам динини жиберген чексиз даанышмандык ээси Аллах Таалага чексиз мактоо, даңктоо болсун. Ислам динини жеңилдеткиле деп, ислам дининин карманууну жеңилдеткен сүйүктүү үммөтү үчүн боорукер болгон пайгамбарыбызга салам жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Орозо айына арналган Райян теледолбоорун көрүп жатасыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен биргеликте бүгүнкү маегибизде Орозо айындагы жеңилдиктер деген теманын айланасында Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн адиси устаз Бактияр Токтогазы уулу менен маек кылмакчыбыз. Ассаламу алейкум устаз, кош келипсиз. Ассаламу рахматуллах. Сизге биринчиден ыраазычылык билдиребиз ушул биздин маегибизге убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн. Устаз, сизден биринчи эле сурай турган нерсе, Орозо айында жеңилдиктер дегенде рухса деп аталат эмеспи араб тилинде? Ошо жеңилдикти биринчи бизге кыскача түшүндүрүп берсеңиз. Жеңилдиктер дегенде кандай түшүнсөк болот? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулилlah. Жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Ошондой эле сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Алла Тааланын саламы жана салаваттар болсун. Албетте ислам дини ушул адамзатына аябай керек болгон, адамзатынын бул дүйнөдө дагы акыретинде дагы бактылуулукту бере турган дин болгондуктан жашоонун баардык жагын камтыган. Ошол эле кезде адам баласынын Алла Таала табият жаратылышын билип туруп жөнөткөн ислам динин деп айтсак болот да. Ошол ислам дининде, динибизде жеңилдик, сиз айтканда рухсат деген маселе бар. Ошол рухсат дегенди биз мындай деп түшүнүшүбүз керек да. Рухсат дегенде динде, ошо шариятта анын чеги бар. Рухсат бул деле ошол Алла Таала чектеген, ошондой эле сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөн жолдо гана боло алат. Чеги ошол. Андан башка адам баласы өзүнүн каалоосуна, өзүнүн бир Эмне ыңгайлуу болсо ошону кылып кете берет деген нерсе жок. Андай нерсе жок да. Өзүнүн баягы бүткүл каалоосуна бүт баарын дитин коюп алып, каалаган нерсемди кылам. Демек шарият бул нерселерге рухсат берет экен эмес. Шарият өзүнүн рухсат берген маселелери бар. Эми ошол жерде устаз айтсаңыз, Орозо айында кайсы адамдарга, кимдерге эмне деп рухсат берилет? Алла Таала Кур'ан-ы Каримде Аузубиллахи минеш шайтонир ражим Я юхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттакун. Дейт, ошондой эле башка аятта Фаман шахида минкумуш шахра фалиясумху. Бул аяттардын мааниси Алла Таала айтып атат: "О иман келтиргендер, силерден мурунку коомдорго, элдерге орозо парз кылынгандай эле, силерге дагы Парз кылынды. Парз кылынды ошол таква болуңар үчүн" деп Алла Таала бул жерде айтып атат. Биздин динде акыл эси бар, балагатка жеткен, ден соолугу таза адамга орозо айы келгенде орозо кармаш бул милдет болуп эсептелинет. Бирок ошол эле кезде Алла Таала ошол Кур'ан-ы Каримде өзү айтып атат: эгерде ким сапарда болгон болсо, же орозо же оорукчан болгон болсо, булар ошол оорусунан айыккандан кийин же сапары бүткөндөн кийин башка күнү орозо тутса болот дейт да. Биз бул жерде шарият рухсат берген адамдардын 5 түрү бар да. Биринчиси бул
Сапарга чыккан дедик. Биринчиси бул кош бойлуу аял дейли. Ага. Кош бойлуу аял. Экинчиси бул бала эмизген аял. Үчүнчүсү бул сапардагы киши. Төртүнчүсү бул оорукчан адам. Бешинчиси бул картаң. Чал, жашы өтө улгайган адамдар кирет. Эми биз жанагы кош бойлуу аял менен бала эмизген аялды ала турган болсок, булар эгер ден соолугуна, өзүнүн ден соолугуна же баласынын ден соолугуна зыян болуп калат, орозо кармасам десе, ошондо гана буларга ошо Рамазан айында орозону кечиктирип, казасын кармаганга шариятыбыз уруксат берет. Бирок устаз бул жерде жанагы өзү эле айтып же өзүм балким зыян берип калат деп эле мындай эле өзү ойлогонун эле ошондой туртпай койсо болобу же ал адам үчүн мындай медицинаны жакшы билген адам айтыш керекпи? Бизде ошол биздин ошо Ханафи алымдарыбыз ошол китептеринде ушул маселеде ушул кош бойлуу аял менен бала эмизген аял туурасында булардын көңүлү ошол өздөрүнө коюптур да. Эгер өзүн зыян кылып тартып калам же балам зыян тартып калат дегенде өздөрүнө коюптур. Сиз билесиз, бул мындай да, коомчулукта бизде мындай түшүнүк пайда болуп баратат. Сөзсүз түрдө бала эмизген аял же кош бойлуу аял сөзсүз түрдө кармабаш керек орозо деген түшүнүк сиңип баратат. Бирок бул түшүнүк туура эмес. Бул түшүнүк туура эмес. Эгер кош бойлуу аял өзүн жакшы сезсе, бала эмизген аял деле өзүн жакшы сезген болсо, бул адамдар кармаш керек. Орозо тутканы жакшыраак. Эгер жок, зыян тартып калам десе, анда казасын кийин кармап беришет. Башка күнү тартып берет. Башка күнү. Ошондой эле оорукчан дейбиз. Оорукчан адамдарга дагы бул ушу оорукчан адамдарда биздин ошо динибизде сөзсүз түрдө мусулман дарыгердин ошол кеңеши керек да. Себеби баардык эле адам биле албашы мүмкүн. Бул баягы ошол адамга зыян келеби, келбейби деген аны сөзсүз түрдө дарыгер мындай айтып бериш керек. Бүгүнкү күндө азыр илимий аныктоолордун натыйжасына караганда балким ошол оорусуна орозо тутуусу пайда болуп калышы да мүмкүн. Мүмкүн, ошондуктан бул жерде ошол дарыгер менен бир эле дарыгер эмес, бир эле дарыгерге чектелбестен 3-4 дарыгерге барып, баягы ишенген адамдарга барып, сурап, билип, тактап, мен ушу орозо кармасам кандай болуп калат дегенде ошол кеп кеңештерин угуп, андан кийин барган жакшыраак да, дурусураак. Себеби билесиздер, азыркы учурда мындай өтө кылдаттык керек, өтө тактык керек, ошону билип барганы жакшы. Бул оорулардын дагы түрү бар да, айтып коюш керек. Бул жерде баягы оору дегенде буту ооруп, же баш ооруса эле эми мен орозо кармабайм деген эмес. Бул жерде жүйөлүү оору. Бул ошол адам орозо кармай турган болсо, ден соолугуна аябай зыян бере турган оору болуп эсептелиш керек да. Мисалы үчүн ар саатта дары ичип тура турган, билесиздер, ошо жанагы сахарда позбу, ошол же башка дагы оорулар, ушулар тез тамак ичиш керек болгон оорулар боло турган болсо, ошолорго уруксат берилет. Бул жерде эми жанагы устаз айыкпай турган оорулар дагы барго? Алар эмне кылышат? Эми бул жерде баягы оору кандай болсо да, бул дагы оору да. Ошон үчүн бул дарыгер менен кеңешип, ошол дарыгер айткан болсо, сөзсүз баягы казасын кармаш керек дей турган болсо, Рамазанда. Демек, Рамазанда оозун ачып баягы дарысын алып жүрөт, балким Алла Таала шыпа берген болсо, айыгып кетип, кийин казасын кармайт да. Бирок жанагы айыкпай турган оору болгон болсо, эмне кылышат анда? Эми айыкпай айыкпай кала турган оору болсо, демек бул кишиники мен азыр так эмемде жок, бирок буну бир тактап айтышыбыз керек да. Андан кийин сапардагы адам калды. Сапардагы адам болуп калышы мүмкүн. Сапар дегенде шарият уруксат берген сапар да. Бул жерде биз азыркы километр менен эсептей турган болсок, 85-90 километр
жолго чыга турган адамга эгер жолдо кыйналып калам, орозо тутсам десе, ошондо бул адам эртең менен турганда ошол сапарды ниетте болуп, уруксат болот да бул адамга onu ачып койгонго. Кийин ал сапардан келгенден кийин башка күнү ошо казасын тутуп берет. Бул жерде дагы бир маселе бар да, устаз. Ошол эртең менен мисалы үчүн түштөн кийин сапар кыла турган болду. Эртең менен ооз ачык жүргөнгө уруксат береби шарият? Ошол биздин мазхабта эгер бул киши эртең менен туруп, сапарда туруп, эртең менен ниет кылып, ооз жапкан болсо, бул киши толук бүтүрүш керек болот орозосун аягына чейин. Бирок кечинде эртеге мен түштөн кийин сапарга чыгам деген болгон болсо, анда уруксат. Бул ошол баягы ниет кылып тутуп албаш керек да, сапарга чыгам деген адам. Бул эми сапар узунбу кыскабы баары бир самолетто учакта учуп барабы же машинеде барабы айырмасы жок. Сапардын уруксаты уруксат бойдон кала берет, баардыгын камтыйт да. Кааласа тутат, каалабаса кийин албетте бул баягы Кудай Тааланын бизге ошол мусулмандарга берген жеңилдиги болуп эсептелет. Ошондой эле бул жерде карыган адам бешинчиси, уйгаган, жашылган, орозо тутканга даремети такыр болбогон адамдар. Күчү жетпейт. Күчү жетпейт. Буларды уруксат, буларды тутпаганга орозо. Анан бул жерде ошо биздин динибизде фидия деген маселе бар. Фидия деп эмнени айтабыз? Фидия деген азыркы сөз менен айта турган болсок, бир кедей кембагалдын бир тоёрлук, бир тамак ашы болуп эсептелет да. Ар бир күнгө демек бир кедей кембагалды бир тойгуза турган бир тамак аш. Бир тойгуза турган 150 сом, 120 сом. Ошо 120 сом, 150 сом, эгер сомго чамалай турган болсок, ушундай акча да. Же 30 күндүкүн бир берсе дагы болот, же болсо бир күндөн дагы берип турса дагы болот. Бул ошол кыска мындай жалпы биздин ошо орозодо Алла Тааланын мусулмандарга берген жеңилдиги деп айтсак болот. Мында албетте мунун да бир даанышмандыктары болушу мүмкүн, бизге билинбеген. Бул эми ислам дининин Алла Тааланын мусулмандар үчүн берген мындай жеңилчилиги, бул жерден эң негизги болгон нерсе, биз түшүнө турган нерсе, ислам дининде адамдын күчү жеткен нерсеге гана буйрулат экен да. Албетте баягы ошол күчү жеткен дегенде дагы этибарга алына турган, көңүлгө алынып, ошо эске алына турган нерсеси бар. Баягы күчү жеткен дегенде чоң болуп кетиши мындай, маани мындай кең болуп кетиши мүмкүн. Көп адамдар жок, күчүм жетпейт деп коюшу мүмкүн. Жок, күчү жетет, бирок деген ар жакта кээ бир адамдардын мындай жалкоосу кармашы мүмкүн, же мындай көңүлү жок болушу мүмкүн, бир шылтоо болушу мүмкүн. Ошонун айынан менин күчүм жетпейт деп ошого баардыгын шилтеп коюшу мүмкүн. Жок, андай эмес. Күчү баягы ден соолугу таза, эч жери оорубайт, аман эсен боло турган болсо, бул адам армаш керек, мусулман катары. Устаз, Алла ыраазы болсун сизге. Аллах субханала ва таала бардыгыбызды орозону кемчиликсиз Алла таалага жакшы ибадат кылганга өзү насип кылган болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү маегибиз соңуна чыкты. Кийинки берүүдөн жолукканча саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.